Аба чубалгыларды тартуу иштери Үштерек айылынан башталса, учурда Өзгөрүш айылында уланууда. Жумушка тартылган 20дан ашуун кызматкердин ар биринин аткара турган милдеттери бар. АЭС 50 кубаттуулуктагы аба чубалгылар АЭС 95 жогорку кубаттуусуна алмаштырылууда. Куруу иштерин сапаттуу, ишенимдүү жасоо негизги милдет экенин айткан энергетиктер тетиктердин ар биринин өзгөчө орду бар. Аба райынын тоскоолдуктарына туруштук берүү үчүн жумушту кылдат жасашат жана жумушчу топтун жетекчисинин көзөмөлүндө болууда. Бул жерде негизги максат бул Үштерек өзгөрүш линиясында АЭС 50 проводуна АЭС 95ке алмаштырып жатабыз. Негизги максат ошол. Ал эми мен бул жумушум негизи азыр проводду опоранын үстүнө тартабыз. Бизге албетте сепный арматуралардын жана тростордун жардамы менен болот. Ар биринин өзүнүн кызматы болот. Бизде да жакшы. Визировка. Жалпысынан бул 4 айылда 4474 абонент бар. Ал эми жаңыланып жаткан аба чубалгылардын көлөмү 22 чакырымды түзөт. Айдоо жумуштары башталганча зым тартуу иштерин аягына чыгарууну пландашкан. Бул ишке Токтогул, Избакент, Алабука жана Жалал-Абад электр ачык акционердик коомунун жогорку чыңалуудагы жабдууларды тейлөө кызматынын адистери тартылган. Андан сырткары 5 техника кызмат кылып жатат. Тоо ташты, сазды аралап тартууга туура келгендиктен бир аз кыйынчылыктар бар. Иш ыргагында ал тоскоолдуктар жолтоо боло албасын адистер кошумчалашат. 69-жылы бул линия жаңы тартылганда 2,5 миң кубаттуулуктагы трансформатор иштеп турган. Бүгүнкү күндө ал жерде 10 миңдик кубаттуулуктагы трансформатор иштеп жатат. Жана андан башка 2,5 миң кубаттуулуктагы нечке сай көмөкчү ордону курулган. Андан башка дагы Кызыл Уран көмөкчү ордону да курулуп, бүгүнкү күндө 3 көмөкчү ордонду ушул Үштерек өзгөрүш аба чубалгысы тейлейт. 1969 жылы курулган бул аба чубалгынын зымдары ишкерип, жарактуу мөөнөтүнөн эбак эле өткөн. Ушул жагдайдан улам алмаштыруу зарылдыгы келип чыккан. Бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер, элдин саны көбөйүп, андан сырткары 2 подстанция түшкөн бул жерге. Ничке сай, Өзгөрүш, Кызыл Уран деген подстанциялар түшкөн. Кубаттуулук чоңоюнуна байланыштуу сечениясы чоңойтууга туура келди. Биз ошону бүгүн быйыл пландаштырдык эле 22 километр АЭС 95 сечениясындагы зымга алмаштырып жатабыз. Ошол жерден карман. Үстүбүздөгү жыл региондорду өнүктүрүү жылы болгондуктан Жалал-Абад электр ачык акционердик коому район шаарларга өзгөчө көңүл буруп жатканын ырасташат. Тагайбек Акматов, Бекмамат Алишер уулу, Токтогул району.